Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов «Кылым карытар бир күн» романы 1980-жылы жарык көргөн. Чыгарма алгач ирет Москвада чыгуучу «Новый мир» журналына басылган. «Кылым карытар бир күн» романы жарык көрөрү менен окурмандардын кызыгуусун жараткан. Ал азыр да окурман журту кайрылып окуган чыгармалардын катарында турат. Бул чыгармада Найман эне жана Маңкурт жөнүндөгү уламыштагы Маңкурттун кейипкери аркылуу азыркы учурдагы маңкуртчулук темасынын идеясын ачкан. Маңкурт тарыхы, эс тутумун, адеп аклактык, руханий баалуулуктарын жана багыттарын, ошондой эле өз эли менен болгон байланышын жоготкон адам. Бул термин Айтматовдун «Кылым карытар бир күн» романында киргизилген. Маңкурт баяны тээ илгери Айдар Көкүл жуңжаңдар Сары Өзөктү басып алып, башка эл менен касташып, колго түшкөн туткундарга түшкө киргиз кордук көрсөткөн мезгилден башталат. Айдар Көкүл жуңжаңдар колуна түшкөн туткундарды кээде чөлкөмдөн алыска кулчулукка сатып жиберишчү экен. Ал эми адам чыдагыс азапты Айдар Көкүлдөрдүн колунда калган туткундар тартчу. Аларга шири кийгизип кыйнап, эсин жоготуп салчу экен. Бул азапка көбүнесе согушта колго түшкөн жаш жигиттер малынчу. Оболу жуңжаңдар туткундун чачын бир жолу оң, анан тескери кылып жалтыратат. Ал ортодо нары жакта касапчы жуңжаңдар бир чоң төөнү союп жаткан болот. Оболу төөнүн терисин калың, оор келген моюн терисин сыйрып ала коюп, аны устаралап кырып ийип, анан кеп кылып туткундун жалаң башына кийгизет. Төөнүн моюн териси 4-5 туткунга жетерлик шири кеп болот. Төөнүн териси ысык күнгө кургаган сайын башын кысып, туткундун үнү Кудайга жетип, көрбөгөн азапты көрөт. Чыдабаганы өлүп тынат, өлбөй калганы өткөн өмүрүн ата тегин такыр эстей алгыс маңкуртка айланат. Шири кийгизгенден кийин туткундун мойнуна чоң дөңгөлөктөй жалмыяр байлайт. Анысы туткун жаны кыйналганда башын жерге жаздана албасы дегени. Анан жан талашканда үнү Кудайына жетсе да бизге угулбасын деп туткундарды айылдан алыс күн тийген ачыкка алып барып салат. Эки колун, эки бутун байлап, жанына ичер суу, сызар даам койбостон таштап коет. Бул кыйноо 4-5 күнгө созулат. Айдар Көкүлдөр туткунун маңкурт кылып салат экен деген кабар тараган соң, туткун болгондордун жакындары да эми аны куткарган менен эс акылдан ажыраган бир сүлдөрүн алып келет экенбиз да, андай ишке тобокелдин кереги эмне деп тим болушчу. Мына ошондо Наймандан чыккан бир эне гана туткун болгон уулунун тагдырын ойлоп чыдай албаптыр. Найман эне деп эл оозунда улама болуп калган киши ошол. Жоламан! Oğlum! Жоламан! Toktacı! Balam! Жоламан! Oğlum! Çın atыңды естечи балам. Атаңдын аты эсиңдеби? Өзүңдеги кимсиң? Эли журтуң, ата тегиң ким? Деги каерде туулганыңды билесиңби, балам? Sen Жоламансың. Senin atın Joloman. Bildin mi? Atаңдын аты Dönönbay.
жерди алса болбойбу? Mal mülktü alsa bolboybu? Ançalık düşman eken başta alsa bolboybu? Adamdı ne suçun alat diye şumduktu. Kim oylap da? Kimdin kolundan geldi? Yaratkan. Eğer sen çın ele var olsun. Adamdın aram niyetine uşu şumduktu kan tip kirgizdin. Yer üstünde başka hıyana çıksa azlık kaldı mı? Balam. Balam. Artma. Artma balam. Atpağın cılaman. Чыңгыз Айтматов бир эле жөнөкөй уламыш менен дүйнөлүк глобалдык көйгөйдү ачыктап, адам баласынын акыл эси, адеп аклагы жана жан дүйнөсү рухий жактан кризиске учурап, коркунучтуу чекке жеткенин жана жалпы адамзаттын эртеңки келечегине тынчсызданганын эскертет.